Женго абакта катуу сабалганы тууралуу маалымат тарады. Социалдык тармактарда Женго каймана аты менен белгилүү Кадыр Досонов катуу сабалып, медициналык жардам алып, аман калганы тууралуу маалымат тарап жатат. Анын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева бул маалымат жалган экенин билдирди. Ушундай маалыматтарды атайын ар дайым таратышат, түшүнүксүз болуп жатат, деди ал. 2024-жылдын январь айынын башында Женго Бишкектеги төргүү абактарынын биринде каза болгону тууралуу маалымат тараган. Ал эми жазаларды аткаруу кызматы аталган маалымат фейк экенин тастыктаган. Досонов учурда Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө изоляторунда камакта. 2024-жылдын 27 январында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу шаарындагы жолугушууда Женго бүт Ошту коркутуп алганын билдирген. Женге деген бүт Ошту коркутуп алган. Прокурору да коркот, милициясы да коркот, предприниматель да коркот, баягы бизнесмендер дагы, керек болсо ГКМБшниктер да коркот андан. Каякта азыр Женге? Женге деген болбойт. Женге деген, Жеңгенин кланы деген, бандитмин деген, же болбосо бир аз болсо дагы мен ушул өзүмүн кара күчүмө салып туруп элди башкарам же элди кара күчүмө салып туруп коркутуп, ушул жөнөкөй адамдардын турмушуна таасирин тийгизем деген адамдардын бардыгын биз жоопко тартабыз. 2023-жылдын декабрь айынын башында Женго Ош шаарындагы номер 25 мекемеден Бишкек шаарындагы абактардын бирине которулган. Досонов 2023-жылдын 13 январына караган түнү Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү сабалгандыгы үчүн козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Алардын бири алган жараатынан каза болсо, экинчиси бутунан оор жаракат алып ооруканага жеткирилген.